Өзүңүздүн аты жөнүңүздү? Мен Жусупбекова Роскүл Мөкүшбаевна, Бакаята району, Кыргызстан деген айылынын тургунумун. 20-25 жылдан бери жеке ишкермин мен. Биз мындай өзүбүздүн ишибизди толук кандуу иштеп атабыз мыйзам чегинде. Бирок бизди ушул ОПГлар, бандиттер биздин аркабыздан түшүп, бир күнү кызыбызды коркутат, бир күнү балабызды коркутат. Ошол эле айылдык. Айтсаңыз айылын аты. Төрөгелдиев Асейин деген ОПГ ишин. Жок, айыл Талас обласы. Талас обласынын Бакаята районунун Кыргызстан деген айылы. Анан ушул иште Төрөгелдиев Асейин деген ОПГ бар дегеннен мен Асейинге чыктым. Салсам Канай деген Эшенкуловду мен атымды жаман кылбай иш кылгыла деп айткам деди ал. Мен атымды булгубагыла деген дейт. А булар бири-биринин үстүнө отуруп алып, атын булгубаса анан кыршыбайт этип ишти бүтөрө беришеби? Менин кызым тагдырын талкалашып, үйүмдү тартып ала турган булар ким экен мисалы? Үйүңүздү да тартып аласыз? Ооба, үйүмдү тартып алып, колун койдуртуп, биздин аркабыздан сая түшүп, кантип булардын эмне экен булардын максаты? Максаты ошол квартираны алуу. Айтор өндүрүү. Жеке ишкерлерден доля өндүрүү. Эмне деп? Келип алып эле квартираңдан чык дедиби? Жок, квартирадан чык деген жок. Бул маселе ошондой болду. Мен мына Орозбек байкеге айтып бердим, жанатан бери түшүндүрүп. 17-жылдын аягында башталган бул иш. Менин кызым магазинде иштеп турган жай мезгилинде. Анан бир ай кечигип келди окуусуна. Улуттук университетте окучу, 4-курста. Анан булар аркасынан келет. Айылдан башка номерлер менен чалат экен кызыма. Мен деген Чолпонбайлык болом, Камил деген болом, мен менен тааныш деп. Анан мен кызым таанышпай коёт. Аркасынан келишет булар. Келип эле бир ай чамасында буну зоруктап кетишет экен. Кызым айта албай 3 күн өзүнүн венасын кезем деп ваннадан чыкпай отурат экен. Бул боюнча факты да болгон жок, иш да козголбой калды. Жок, ошол убакытта арыз жазылды беле? Арыз жазылбай калды. Жазылбай калды. Жазылбай калат. Анан бул кызды коркутат. Сен ата-энең кантип жашайт Кыргызстан айылына? Сен деген кыз эмессиң, биз деген сени мынтип шерменден чыгарабыз деп эле кызды коркутуп, мен которгон окуу жайына которгон контракттарын алышат, улам акча талап кылып алышат, улам алтындарын коюп берет мен кызым байкуш. Не кыларын билбей. Анан айтпай эле. Айтпай эле. Анан кийин аягында үйдү залогко коесуң деп 2 аялды ээрчитип келет, бир бейтааныш 2 аялды. Анан үйдөн чыгарып барып эле колун койтуртуп, квартиранын документи кызыма жазылган. Менин колум бошогондон кийин Казакстанда көп жүрөм, мен мигрантмын, ошо миграция жол менен иш кылам көбүнчө. Колубуз бошогондон кийин жетише албагандан кийин тайкесинен кызыма өткөрүлгөн там. Булар ошону билип калышат. Анан кыздын документке колун койдуртуп залогко. Квартирабызды документин залогко коюшуп, процентин 10% менен өстүрүп, алуу максатында да эми бул. Алуу максатында. Үйдү, квартираны бат эле өстүрүп алуу максатында уюшкан кылмыштуу топ 10 адамдын башы көрүнүп атат бу жерде. Баары катыштыгы бар, тыгыз катыштыгы бар. Биз факты менен бар. Үйдөн да айрылып. Жакын тургандар. Кайрылдыңыз. Кайрылдык. Кимге? Органдарына. Кимге? Биринчи Ленинск районунан иш козголгон. Ал жерден 4 тергөөчү тергеди. Улам бир тергебей отурат. Эч кандай биз көргүзүп атабыз. Ушул 2 аял келген экен. Мугусу миткен экен. Тигизип коркуткан экен. Мугусу баланча жерден акча талап кылып. Кыска иш тергелбей таралбайт. Айтып атсак дагы эч кимибиздин тергеген жок. Бирөөсүн да тергеген жок. Анан ишти сотко өткөзө берди. Тергөөсү жок эле ишти. Мына азыр Касымбеков ошого чечим чыгарды. Анан жана кармап зоруктаган баланы камап жиберди. Бир 9 жыл берди дагы, 8 жыл кыскартып айтор 8 жылга жаза берди агачы. Ушул үй боюнча, ушул ошол эле уюшкан топ, ошол эле числолордо жолду Иманалиев, Мамырова дегендердин машинасын алып кетет экен да, бизден башка дагы. Анан булар да биз тааныбачык, биз бири-бирибизди ошо иш боюнча тааныдык. Анан булар келип, алар да арыз жазат экен, анан биз арыз жазып, ошодон биздин ишибиз бирикти. Ошо 4 кылмыш иши козголгон, бирок эч кандай жыйынтык жок. Эч кандай жыйынтык. Иш дагы эле тергөөдө. Дагы деле тергөөдө. 3 жыл. Азыр ким тергеп атат? 3 жыл тергейт. Азыр Свердловский районунун 7-гомунда Эсенбеков Самат деген тергеп атат. Бул жерде качан тийди ал балага иш? Жаңы тийди, 1 ай боло элек. Анан бардыгы эле ошо кылмышкерлерди актап атат. Ким деле болсо кааласа акчаны бере алат да. Сиз деле акчаңыз бар экен. Бере бересиз да деп
калыс тергелбей атат. Калыс тергелбей атат. Сиз ошо кызыкчылыгы чоң. Иш калыс тергелсин, мыйзам чегинде иш болсун деп. Мыйзам чегинде жазалсын. Келсин деп. Ошол 2 аял келген, кылмышкер менен кошо. Документти алиге чейин алып отурган. Азыр үй эмне болду? Ошо кетти да ал, үй алынып кетти. Алынган жок. Өзүбүз отурабыз. Дагы эле отурасыз. Процент төлөп атасыз. Процент төлөгөн жокпуз. Менин кызым акча албаптыр ал жерден. Ошо кылмышкер акчаны колун койтурду, ошол санап алат. Сразу эле ошол жерден санап алат. Ошол жерден санап алып, үйдүн документин алып. Сиз ушул иштер мыйзам чегинде калыс тергелсин деп талап менен келген турбайсызбы? Анан жаза алсын. Прокуратурага жаздыңарбы? Жаздык. Бир эмес 10 жолу, 1000 жолу жаздык. Бизге Кимдин? Кайсы прокуратурага? Биз Шаардык прокуратурага. Генеральный прокуратурага да жаздык убагында. Шаардык прокуратура Бекмаматовдун көзөмөлүндө болду бул 2 жыл. Бирок Бекмаматов айтат, тууган эмес, душман кыла турган кылмыш иш эмес бул деп айтат дагы. Ишти жыйынтыктабайт булар. Тергөөгө берет, тергөөчү бир кандайдыр бир бош эмес. 2 жылдан бери тергелип 2 эмес 3 жыл болуп баратат мына. 3 жыл созуп, же бул ишти жаба албайт булар. Же болбосо аягына чыгарбайт. Же болбосо жазага тарта албайт булар кылмышкерлерди. Эч кандай тарта албайт. Анткени өздөрүнүн иши бир. Айла кеткенден ушул биякка келген турбайсызбы? Мен президентке, мен силерден бакай. Элдик көзөмөл катары бизди Ташиевке жанагы ушул эле азыркы ажообуз президентибиз Садыр Жапаровго киргизүүгө жардам бергиле деп суранып келди. Ушул жактан угат Садыр Нуркожоевич. Угат. Бул группасы да бар Садыр Нуркожоевич. Жазылдык биз жазылып Нуркожоевичке жазылып бүгүн келдим, бирок билбейм бизди кабыл алабы, албайбы. Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, мына Өжекен трагедиясын уктуңуздар. Кызы зордукталган, жанагы үйүнө. Ал боюнча да иш козгой койду. Факты жок дейт да. Үйүн тиги залогко коюп туруп, ошол жерден акчасын санап туруп алып алган, бул эженин айтуусу боюнча. Таласка чейин алып кеткен, ал боюнча иш козгой. Ошол жакта ОПГлар ушинтип Кызыл Суу айылында, Талас районунун, Талас областынын. Менин кызымды Таласка чейин коркутуп, үйдү биротоло сатканга кол койгузабыз деп коркутуп өлтүрүп кетүү аракеттерин жасап жүргөн жеринен кармалат булар. Ким ошол фамилиясын айтпайсыз? Кулчунов кармалат ал жерде. Ошо генеральный прокуратурага да жаздыңыз. Кулчунов кармалат. Ал боюнча да тергөө жүргөн жок. Иш козголду, бирок тергөө жүргөн жок. Эми муну ошо жанагы көзөмөл орган прокуратура көзөмөлгө алыш керек да. Прокуратурага да ишенбейм. Ушу тергөө органына да ишенбейм, ровдларга, сотторго да ишенбейм. Бир эле ушу Садыр Нуркожоевичтен жардам сурап келген турбайсызбы? Жардам сурап атам. Же бул өлкөдө ОПГлар жашасын, же бир жеке ишкерлер жашасын. Карапайым эл жашасын. Мына уктуңуздар, мекендештер. Мекендештер уктуңуздар. Бизге кысым болуп атат. Кысым да болуп атат, куугунтук болуп атат. Дагы эле токтой эле экен булар. Мына элдик көзөмөлдүн балдары биз келгенбиз, ушундай митинг болуп атат дегенден. Анан бул эжеке ушу элдин арасынан чыгып эле бакай, мен да көйгөйүм бар эле деп. Көйгөйүм бар, бакай сага кайрылып атам канча жолу. Анан мына уктуңуздар, мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Канай жасап атканын көрүп, Садыр Нуркожоевич кармап турсак дагы Эшенкуловду бүгүнкү күнгө чейин жазага тартпай атат. Эч кандай. Буну 2 машина менен дагы, ошол эле квартира менен, ошол эле гараж менен да кармалып атса, 4 кылмыш иши козголсо дагы Эшенкулов менен Абдыбековду жана ошол эле 2 аял ломбард иштеп жүргөн 2 аялды жазага тартпайт. Бүгүнкү күнгө чейин тартпайт. Анткени бир адамды жазага тартат экен булар. Ошол 5 адам кылмыш жасаса дагы бир эле адамды жазага тартабыз. Ошо менен куткарып Менин кызымдын тагдыры, биздин укугубуз каякта калды анда? Түшүнүктүү эжеке, түшүнүктүү. Өзүңүздүн байланыш телефонун айтып коесузбу? 0500 300 574. Мына ушул номерге байланышсаңар, урматтуу генеральный прокуратуранын кызматкерлери. Зулушевго кирели деп приемна арыз жаздык, бирок Зулушев бизди кабыл алган жок. Урматтуу Курманкул Зулушевич. Первый зам кабыл алды. Ким деген? Азыр фамилиясын унутуп атам. Первый зам кабыл алды 1 ай мурун бизди. Свердловскийге ишибизди берди, бирок мен Зулушевдун өзүнүн көзөмөлүнө алуусун талап кылат элем. Бул ишти эч кандай аягына чыгарбайт, анткени булардын кызыкчылыгы чоң. 3 жыл болуптур, Кызыкчылыгы чоң. Алып койгон акчалары бар. 3 жылдан бери эле тергеп бүтө албайт. Тергеп бүтпөйт. Эч кимибизин чакырбайт тергөөгө. Таң калыштуу. Тергебейт. Эч кандай тергебейт. Ошол эле Касымбеков ишти бөлүп сотко өткөргөн. Жөн ушунча адамдын жашоосуна трагедия алып келди, болбой эле тергелбейт. Каралбайт ушунча эле. Мыйзам чегинде деп коюп атабы барсаңыз? Мыйзам чегинде иш кылып атабыз дейт. Мыйзам ким үчүн иштеп атат билбейбиз. Мыйзам ким үчүн? Болду.